Урматтуу Алмаз Акунжанович, урматтуу депутаттар, мен бир маселе менен кайрылып кетейин деп атам. Биз Америка Кошмо Штаттар мамлекети менен 1991 жылдан бери дипломатиялык мамиледе элчиге ачылган жашап келе жатабыз. Акыркы мезгилде тажрыйбалуу деп эсептелген 28 жылдык дипломатиялык тажрыйбасы бар элчибиз Дональд Лу мамлекеттин ички иштерине аралашып, сот жана тергөө иштерине бир таасир эте тургандай билдирүүлөр жасап атат да. Ал боюнча Тышкы иштер министрлиги албетте өзүнүн жообун берди, мына үстүртөн. Ал кишинин пикири бир мамлекеттин пикири катары бааланат. Мен айтып кетет элем, атайын Кыргыз мамлекети расмий тилде экен, Кыргызская республика присоединилась постановлением Жогорку Кеңеш Кыргызской республики от 12 января 1994 года. Венская конвенция от 18 апреля 1961 года. Ошол жерде мына ушул конвенция менен тескер эткен дипломаттардын иши. 41 статьяны окуп кетейин. Без ущерба для их привилегий и иммунитета все лица, пользуясь таким привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства, деп так жазылып турат. Бул биринчиси. Андан кийин партияны да атап, кайдан жайдан пайда алалы деп айтып кетип атат. Мекеним Кыргызстан партиясы 2015 жылы 2 ноябрда катоодон өтүп, бир топ шаардык кеңештери катышып, ал жерде ийгилик жаратып келген партия. Партия бул коомдук уюм. Ал айтып атат, эми котормочусу дагы мындай бир татыктуу котормочу жок окшойт. Номер форма 2 форма боюнча кыянат менен пайдаланууга жол берилген жок жана башка деген бир сөздөр жазылып атат. Ошондуктан урматтуу Алмаз Акунжанович, Тышкы иштер министри албетте өзүнүн жообун айтты. Мындан нары дагы ошо дипломатиялык мыйзамдарды, келишимдерди сактоосуна мен сунуш берет элем. Анан 700 миллион доллар боюнча бул жерде урматтуу депутаттар, депутаттык комиссия түзүлгөн. Парламенттин конституциялык болгон депутаттык комиссиясына дагы шек келтирилип жатат. Депутаттык комиссия жакшыбы, жаман, азбы, көппү иликтеп чыкты, тиешеси жок экендигин аныктаган. Эгерде кандай бир суроосу болгон болсо, аны башка жол менен кайрылып, сот менен аныктап чыкса болот. Ал биздин ички маселебиз жана парламенттин ыйгарым укуктары. Ошондуктан урматтуу Алмаз Акунжанович, мен ошол кайрылууну сизге жеткирип коеюн деп чечтим. Рахмат.